Өтіп бара жатқан апта премьер-министр президенттен милдетін аткаруучу Садыр Жапаров кызматтарын тапшырып, президенттик шайлоого кеткени менен башталды. Болмушко дейм. Мыйзамга ылайык башкы прокурор президентке чейин бардык бийлик өкүлдөрүн көзөмөлдөйт. Жүрөктүн гана кылын дирилдетесиң да. Кыскача жыйынтык чыгарсак, Садыр Жапаров президенттик шайлоого кетерден мурун өзүнүн ишенимдүү адамдарын жогорку кызматтарга коюп сатып кетпей тургандардын арты менен тылын бекемдеп кеткенин, президенттик шайлоого өтө эле ишенимдүү кетти десек болот. О, Иса пайгамбар. Күнөөлөрүм болсо кечиргир. Амин. Аллах акбар. Буга далил катары Зулушев менен Ташиевдин жогорку кызматта отурганын айтсак болот. Давай, бошот орунду. Кет кошун айлыңа, кет. Өткөн парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке аттанган Талант Мамытов Арким менен талашып отуруп 6-чы чакырылыштын төрагасы болду. Туугандар, башка шообур таппасак болбойт. Туп-туура айтат. Азыркы тапта ал президенттин милдетин аткаруучу. Бир ай мурун жогорку кеңештин төрагасы болгон. Андан кийин президенттик шайлоого аттанып, жогорку кеңештин төрагалыгынан кеткен Канат Исаев талапкер болуп катталгандан кийин жогорку кеңешти таратуу керек деген демилге менен чыкты. Дана ит экенсиң. Ой, айтып койбойсуңбу? Иттеме мени. Эмне иттеп атасың? Сен бурама жуткан ит. Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы. Калп эле кыйын боло бересиңерби? Ой, адам деген бир нерсе кылардын астында кичине ойлош керек да. Асылер тарагыла. Тарагыла. Үй жайыңарга барып окко тыңарды кылбайсыңарбы? Жүбө бересиңерби? Жана ал жаңы мыйзам долбоорун жазгандарды эч ким эмессиңер деди. Туган, эмне болду сага? Бул эмне кылган? Адамдын зээнин кейди. Ыйлаттыңбы? Сорот эми. Ошол эле учурда Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандардын анык жүзүн апта башында айта турганын билдирди. Коюңуз. Койгула уят болот. Бир жагыңды чапсасын, экинчи жагыңды тосуп бер деп турсуз. Жакка чапкылашып. Дарым дебектир я. Демек алдыдагы апта өтө интригалуу окуяларга бай болот деп айтсак болот. Тургуз, дейди коюп. Сиздер менен апта жыйынтыгында мен Санарабия Сатыбалдиева болдум. Алдыдагы аптада амандашканча саламатта туруңуздар.